Шереметьево, терминал Б, 1100 келдим. Аэропортко маршала Жукова жака койгом по деламчы. Анан Шереметьевого берип коюп, по делам алганда очередке турбайт экен, унутуп калып эле заказды алып кетип калыптырмын. Бирок өзүм эмеде болчумун, Люберцадачы. Люберцадан эптеп кетиш керек болду. Азыр домойду күйгүзүп койдум, что маяктан местный заказдарды ташып жүрө бербейин депчи. Анан да бир нерсе, ютубтан биздин эле кыргыз блогерлер бар го, таксини тарткан. Ошолордон көрүп атам, көптөр комментарийден жазып атыптыр. Кантип самозанятый болсо болот депчи. Мен как раз эртеңкиге жазылып койгом записке. Эртең ошол огородный проезддеги Яндекстин офисине барып самозанятый болом. Ошондо как раз эртең түштө баратканда полный бүт барын тартып, биротоло ушул роликке монтаж кылып киргизип коем. Так, самозанятый боюнча жигиттер. Огородный проезд, дом 10, строение 6. Азыр эме болуп калыптыр. Предварительный запись менчи. Предварительный запись кандай болот экенин билбесеңер көрсөтөм. Азыр мен уже огородныйга келип калдым. Эмеге поддержкага кирип туруп эле подскажите, пожалуйста, офис на огородном проезде деп жазсаңар, ссылка жиберет. Предварительный запись менен деп. Так, карточканы алдым. Кайсыл документтер керек? Снес, ИНН. Так, документтер боюнча кисар жасап атканда ИНН снес жасаган бүт бар элечи. Ошол паспорт, права, ИНН снес и банковский карта болуш керек. Анан предварительная запись. Мен 10го жазылгам, азыр саат 9:52 болду. Ичине күтүп туруп анан кирем го. Өткөндө келсем запись менен деп кайра кетип калгам да, билбей элечи. Так, офиске кирип чыктым. Аяктан көбүнчө телефон менен көргөзүш керек экен, ошон үчүн вообще эч нерсесин тарта алган жокмун. Где-то бир 5 мүнөттө эле бүтүп калды го дейм. Пат-паттан регистрация кылып салды. Документтерден ошол паспорт, права, регистрация. Жаңа мойналокко самостоятельно каттала элек болсоңор, ИНН снес керек экен. Мен уже заранее өзүм эметип койгом, приложенияга киргизипчи. Азыр жаңы эле фотоконтроль өттүм. Бул парк менен иштеген күндөрдүкү бүгүнкү күнгө 12 заказ, 6251 заказ. Азыр самозанятый менен кирип ошол ушакка иштейин деп атам, чтобы смена сатып алганга акча чогултуп коеюн депчи эртеңки. Самозанятый боюнча мисалы бүгүн иштегениңер эртең менен түшөт да. Ошондой экен. Бүгүн иштесеңер эртең менен саат 9-10 түшөт экен. Эрте салат экенсиңер да иштеген акчаңарды. Бирок заправкага бияктан баланстан эле через Яндекс заправка эле заправлять ете бересиңер. Мисалы занятость, самозанятый, выбрать этот парк. Эми мен самостоятельно эметип койгон үчүн, регистрация кылып койгон үчүн мага эми беркинде промокод берилген жок. 12 саатка сменачы. Анткени сен өз алдыңча регистрация кылып коюп турсуң дейт да. Эгер жаңы бара тургандар болсо, могу эки промокодду жазсаңар сураганда, силерге да смена берет, анан мага да смена болот. Ошо телефонум.
жетпей кетти го. Бирок биякта жазылганы боюнча 10 заказ дейт биз комиссия, бирок элдердики айтып аткан боюнча 12 саатка берет дейт да. Кимде промокод жок болсо ушул промокодду жазып койгула.